Assalamu алейкум. Урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Канат агамдын суши пиццасын тартып жүргөнүмө мына 1 жылдын нары бериси болуп калыптыр. Биз тартып жүргөндөн бери ушул мекендештер тарабынан поддержка болуп, көп бир туугандар келип колдоп, мына бул жакты чоң зал ачылган, буга чейин бул жакта кичине залда дагы көп мекендештер келип чай ичип жүргөн. Буюрса мына Ороз айына өзгөчө графиктер менен иштеп баштады. Канат ага суши пиццасы менен, анан адал крылышкалар менен элдин оозунда популярдуу болуп келет. Доставкалар кылып, озучаларга да жеп жүрүшөт экен мекендештерибиз. Азыр бул жерде 1-2 сүйлөйм деген адамдар бар. Негизи биздикилер ошол тамак жей турган жерлерде көп сүйлөбөйт негизи. Ошо экрандан көбүбүз качабыз чындыгында. Бирөөздөн сурап коеюн анда. Ассаламу алейкум. Тамактын даамдуулугу боюнча, тейлөөсү боюнча. Алейкум салам. Салам алейкум. Кыргыз элим, жалпы эле мусулмандар орозоңор туткан орозоңор кабыл болсун, а? Мына айда ооз ачып чай ичип отурабыз. Халал микс чайхана тууралуу айтып кетсем, бул чайхана, сонун чайхана тамактары Кыргызстандын дагы мындай. Биз буга чейин бир алыс эмес жерде жашаган үчүн заказ берип алдырып жейбиз. Заказ убагында апарып берет. Мына чышкан манты, майда манты деп коет. Майда манты тууралуу айткан болсок, бул мантыны оштон жегенде болосуң, ошол атактуу манты бар. 1000 уккандан бир көрүп келип жеп кеткиле туугандар. Рахмат. Сизгечи тамагы жактуу, кайсыл тамагын жедиңиз сиз? Биз канаттын бар жок эле тамактарын жедик. Крылышкалары аябай жакшы, даамдуу. Мантыларында чындыгында сөз жок, аябай эме кылып. Үйдүн мантысында кылып мындай даамдуу жасашат буларчы. Анан курутту, мына эзме курутту дагы бар буларда. Эзме куруттун дагы сары май менен, токуч менен жакшына кылып беришет. Ону дагы биз жейбиз. Бардыгын эле жейбиз. Тамактары аябай ширин, даамдуу. Берекелүүдө түйүлөт да ошол канат агамдан келип манты жесем дагы ошол айылда жегендей түйүлөт чындыгындачы. Силерде да ошондой болобу? Чын эле силер да. Силерге да жактуу тамактары кандай? Жакшы, сонун. Келүүлөрүчү кандай? Жакшы. Мен жумасына 3 жыл келип суши жеп кетем. Алла разы болсун ушу баладан. Жагат тамактарычы, бардын тамактары жагат. Постоянно келип жейбиз бул жерде. Сунуштаймын кыргыз элиме. Келгиле Москвада тынчамын. Жүрөйлү, ушу уюмда болойлу, ошон балдарга келип жардам берели биз да ошо. Ушунун кол өзүбүздөн жесек, жардамыбыз ошол бизгечи. Ошол залга ишиңизге келик. Залга ошол 45 адамдай отуруп чай ичип кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар, бардыгы. Анан бул жерде тапчан дагы бар. Бул жерде суусундуктар болот эле, азыр азайып калыптыр. Негизи ар дайым суусундуктар болот. Канат ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва баракатух. Кандайсыз? Сизди бизди көптөгөн бир туугандай көрүп атасыз, уже таанымал адам болуп калдыңыз. YouTube каналына көп чыгып жүрөсүз. Анан кандай өзгөчөлүктөр болуп атат Ороз айга? Ошо иштөө убактыңыз кандай өзгөрдү? Нелер кирди, кандай болуп атат, ошо боюнча кыскача айтсаңыз. Ассаламу алейкум кыргыз бир туугандар жана кыргыз мекендештерим. Алла таалама чек шүгүрлөр болсун. Биринчиден Алла таалама чек шүгүрлөрдү айтсак, калганы баардыгы боло берет экен. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга жана салаваттар болсун. Эки дүйнө жүзү жарык кылгандардан кылсын Алла таалам. Ушу кыргыз мекендештерибиз мына Алла таалама келип бизди колдоп жеп кетип аткан сиздерге да рахмат. Ошо график ошо биздин азыр мына Орозо маалында кичине графиктерди өзгөрттүк. Ооз ачардан ооз жапканга чейин иштеп атабыз азыр. Азыр эртең понедельниктен баштап уже саат күндүзгө ооз жабырга чейин иштеп атасыз ошондо. Ооба. Азыр устаздар менен сүйлөшүп, күндүзү да ача турган болдум. 2ден эртең менен ооз жапканга чейин иштеп баштайбыз эми понедельниктен баштап. Доставкаларчы? Ошондой эле доставкалар эми мына жерден таксыларым, эжекелерим заказ берип атышат. Эми отзывдарын жаза кетсеңиздер болот. Кандай жеткирүү, кандай тамактар болуп атат. Ошо анча адамдын кемчилдиги жок болбойт экен. Баардыгыңыздардан кечирим сурайбыз. Не дегенде доставкаларыбыз деле бар. Ошо 50 адамга ылайыкташтырып залы менен тапчан кылып ачып турганбыз. Кудай буйрса, Кудай кааласа, Алла тааланын жардамы менен дагы чоңойто турган ойлорубуз бар. Башка метрого ачылып. Ошондой эле тамактар менен азыр тааныштыра кетсем болот. Анан доставкаларды айтсам болот. Жүрүңүз анда ичкери кирип сүйлөшөлүк. Негизи канча сомдон жогору алса жеткирип бересиз.
үйгө чейин жеткирип бересиз да сиз, а? Азыркы убакта Жакка тур. майда манты менен эт манты киргизип койдук. Ошондой эле пицца, суши, ошондой эле курут. Эсиме курутту мен айтпай эле коеюн. Келип өзүңүздөр даам татып, өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип кетиңиздер. Ушундай май токоочу менен берилет. Бул ушул куруттун баасы канча турат сизде? Азыр өзүбүздүн ошо Өзгөн районунан алдырдык. Курут менен май токочту 300 рубльге киргиздик. О, курутту Кыргызстандан алдырдыңыз бери. Ооба, даже көргөзсөм дагы болот. Сметана андай сүзмө эмес бул. Жок. Эзиме курут. Азыр куруту дагы көргөзө кетебиз, ошо 1-2 күн. Атайын Кыргызстандын Өзгөнүнөн алдырдык. Ошондой эле мына майда мантыны Колуңузга алып болот. Ушу турушу 300 рубльге койгонбуз, 500 грамм бул. ушул турушу 500 грамм. Ооба. 300 рубльге. Сизде ошол мен деле жеп жүрөмүн. Сармайды көп салып бергениңиз аябай жагат да бизгечи. Ошонуңуздан дагы жазбаңыз. Аябай жакшы, аябай даамдуу. Чындыгында жеп жүргөндөр өзүңүздөрдү комментарияңызда айта кетиңиздер. Анан өзгөчөлүгү адал ушундай крыльяларында аябай оригинал, ачуулугундан дагы анан ачуусу жок, мындай эле жейм дегендерге ошондой да кылып берип атасызбы, кандай болду? Ооба, эми средний острый деп крылышканы уже жеп атышат. Алхамдулилла, баягы таква эжелер, акелер, карыкелер келип сурашат, далилиң барбы? Көп экен. Далилиң барбы? Сен халал деп ачтың дегендерге атайын сертификат менен союп аткан далилин алып койгонбуз. Ошо келсе көргөзүп беребиз. Анан WhatsAppка ташта, группага ташта дегенде таштай албайбыз. Не дегенде баягы халал эмес сойгон жерге деле колдонуп кетпесин деп, күнөөкөр болбойлук деп. Тарап кетпесин деп эме. Алла разы болсун. Видеону таркатпай атабыз атайын. Ошондой эле мына эми сушилер өзүнүн баягы темпура, запеченный, холодный кылып жасатабыз. 270ден өзгөртпөдүк, ошол эле сыйына. 270. Ооба, 540 сом ошо эки турушу. Анан ошондой эле бургер. Бургерини жепсиң, бу дүйнөгө келипсиң дейт да. Могу чындыгында аябай тоюмдуу, фирилери менен ушундай форматта беришет, аябай даамдуу. Кимде ким жеген болсо жаза кетиңиздер. Ооба, картошка фри. Турушу канча ошону, Канат ака? Турушу 350 сомго койгонбуз. 350. Ооба. Картошка фри, сырный соус кошуп беребиз, ошондой эле. Ошо эт картошка мантыны да көргөзө кетелик. Бул картошка мантысы эт кошулат дедиңиз, аябай даамдуу бул. Эт менен картошка аралаштырганбыз. Анан эттин баягы 700 сомдуктар барго, баягы таза, без костей деп 500. Ошосунан алам. Даже көргөзүп деле берем ал видеодон. Ошо мына турушу менен буга да сары май, укроп, сметана менен 270ге койгонбуз. Доставкаларга деле ушундай сыйналат. Бул ушул Канат агамдын мантысын жеп кеткендер чындыгында башка жактан бир манты жебегенде башка жакта манты сатпагандай жанагылар да мага манты барбы да сатпа жана акаң сен тартып жүрөт элең депчи. Алла разы болсун. Мекендештерибизди адал азык менен ушу камсыздап келет Канат агабыз. Мына пицца буну атайын кыргыз пицца деп коебуз. Эң көп асарты көп кеткен ушул пицца. Куриса, колбаса, помидор менен сыр. 600 рубльге койгонбуз. Бар жокту баарын кошот экенсиз, кыргыз пицца кылып. Бул генеместик пиццасы. Ооба, эмне дегенде ушуну боюнча жакшы жешет да. Аябай даамдуу болот. Эт менен, колбаса менен чындыгында аябай даамдуу. Мына ушундай. Бул суши кандай болот? Халал эмне? Бул баягы ресторанда бардыгы эле билет. Филадельфия деп коет, классиковый. Ошо 270ге койгонбуз. Бул азыр мисалы үчүн булар 450-500ден турат. Кымбат башка жакта. Ооба, анан ошондой кылып коюп турганбыз. Ошондой эле анан ошо Исаукам таксырым постоянно жардам берип келет, ака деп мындай жакшы, алхамдулилла, жакшы жардам берип атат. Ошонун эме атайын мына 1 жылдан бери колдоп коштоп жеп келип атасыздар. Мен дагы бир ифтарлыкка кичине курмандык кылайын деп чечтим. Ифтар кылайын дейсизби? Ифтарлыкка эми кандай десем, бекер десек туура келбей калат. Не дегенде баягы аренда, коммуналка, арендага зарплата деген бар. Ошондой эле урол оозо чарган эмес, мындай бир миң селыйдан коебуз. Кааласа темпура кылып жейт, мындай. Же болбосо мындай запеченный кылып беребиз. Калганда заказ берсе болот. Ооба, ошо запеченный куриса, темпура куриса кылып туруп, селыйдан анан курма менен суу келгендердин бардыгын эле чыгарып берип атабыз. Ошо
бекер кылып, мисалы үчүн түнкү 12-1де келсе деле аларга деле жасап беребиз. Ар бир келген клиентибизге ошо ролл менен курма, суу менен бекер кылып бере элек. Сиз курма менен сууну бекер кылып берип атасыз. Роллдорду кандай кыласыз? Роллду да бекер, ооба. Канча числонун канчасы ошондон айта кетелик энди. Мисалы үчүн эми сиз субботага чыгара турган болсоңуз, суббота. Числосун кошуп айталык. Мына жерде мен видеого чейин билбедим да, сиз ооз жар кылсаңыз мен тактап башта деле айтып коет элем, мекендештер деп мына. Мына марттын 14-үндө тартып атабыз. Ночу азыр канчасына 16-сына эсли чыккан болсо, 16-сы күнү суббота болуп калат экен, а? Суббота күнү биз эртең чыгат бул видео, 15 күнү кеч чыгат Кудай кааласа, Москва. Анда 16-сына кыла берелик, ошо биз селыйдан кылып. 16 март 2024 жыл сушилер ошондо бекер болот ошондо. Мисалы үчүн мына бир запечённый, бир темпура. Любойнан келип тамнайт, или запечённый, или темпура депчи. Ошол эле. Ар бир адам бирден келип тамнаса болот. Мисалы үчүн 4 бала келип туруп, 4 ролду алып жеп кетсе болот. 4 комплект мындайды. Ооба. Мисалы үчүн 1000 сомдук мындай айтканда 1000 сомдук. Ооба. Бир адамга бир ушундай белекке берилет экен, эксан катары, 30 катары, ооба. Анда ишиңизге ийгилик, доставка ага кирбейт, ал доставканы бекер жеткирбейсиз. Жок, доставка кирбейт, келип отуруп жеп. Ошо мисалы үчүн 9, 10, 11 ооз жапканга чейин келип, уже Москвадан көрдүм, ушундай бекер берип атат экен суралды десем, чыгарып беребиз. Ошондой эле доставканы баштагыдай эле айта кетсек болот. Доставка метрого чейин 1,5, үйгө чейин 2,5 миңдик заказ берсе, үйгө чейин бекер. Анан мисалы үчүн коммунарка, люберси, химкилерге чыккан болсо 3300 менен алып барат аз айка бекер. Саатын ошол WhatsApp'тан эле кайрылса, ошоктан айтып мынчада жеткизип берет экенбиз деп баандай сүйлөш. Если доставка бааны көпкө күтпөйбүз депчи, конечно, подноскаларга 3 сааттын убакыт кетет да. Анан если жок, муздап калат дей турган болсо, например, 3200 заказ берилип калса, например, жарым таксисин мен төлөйм, жарымын өздөрү төлөп алса, тез да барат, ысык да барат да. Ожидание анча болбойт, баягы көрүп эле турушат, таксинин ссылкасын жиберип коем. Ошо такси менен тезирээк кыскасы сүйлөшүп аласыздар. Заказ берген менен, аябай жакшы. Жакынкы келечекте пландарыңыз кандай? Эмнелерди кошоюн дейсиз? Кудай буйруса, Кудай кааласа, бул жер кичине место тарыраак болуп атат. Анан Волгоградский эмес, мына мисалы үчүн июнь-июлга пландаштырып атабыз, бир 400 квадрат алып, анан курдак, манты, ошондой эле ағаштарды киргизип, кабинаны көбөйтүш керек экен. Не дегенде кабина базыр мына 15 адам батат турган кабина растап койгонбуз. Ошол жер азыр пока ошол жерде болуп атабыз. Кудай буйруса, Кудай кааласа, Алла тааланын жардамы менен ошо июнь-июль августка деп койсок болот. Ошого жаңылык болот, Кудай кааласа. Ишиңизге ийгилик, Канат ака. Канат агамдын номерлерин мен ушул коюп койгонмун, адрестерин мен полный жазып койгонмун. Эми азыр метродон бери тартылган ролик бар, ошону коюп коеюн. Аны мен мурда тарткам, бирок жол ошол бойдон эле, ошол жерде эле жайгашкан. Ишиңизде ийгилик мекендештер, көп сүйлөп койгон болсо, туура эмес сөздөр сүйлөп койгонсо кечирип коесуздар. Кармаган оозуңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Волгограддын биринчи выхтынан чыгып эле түзүнөн басабыз. Мен сиздерге айткан чайхана, устакана, кийим дүкөндөр, самсахананын бардыгы могул зданияда жайгашкан. Бул зданияга жакын жерде жайгашкан Канат агабыздын суши пиццасы дагы түзүнөн басып кетебиз. Жүрүңүздөр, көргөзөйүн. Биринчи выхыттан чыгып түзүнөн бир 200 метр басып келгенде Гилтеп колледж деген жазуу болот. Ушул жерден оңго кайрылып, шлагбаум менен биринчи повороттон солго бурулабыз. Жүрүңүздөр, көргөзөйүн. Бул парковка 1 саат бою бекер болот, туугандар.
Аркадан бери 50 метр басқанда оң жақтан хостел деген жазу көрінеді. Ушул жерден солду қарай моңдойынан басабыз. Мекендештер, біз айтылуу адреске жетип келдик. Бул жерде Яндекс.Го деп азырынча жазылып турат. Буйруса түндөсү могу жердеги прожектор жанып, аябай жарык болот бул жер. Парковкалар 1 саат бою бекер, 1 сааттан кийин 100 рубльден эсептелет. Мына бул жерге кире бересиздер. Мына. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.